Жанар Акаев ишке киришти. Оштун жаңы мэрин жамаатка өкмөт башчы Адылбек Касмалиев таныштырган. Токторбаев жаңы мэр тууралуу эмне деди? Оштун мурдагы мэри Жеңишбек Токторбаев кесиптештери менен коштошуп жатып, ага коюлган тапшырмалардын дээрлик баары аткарылганын белгилеген. Ал эми калган иштер жаңы шаар башчысы Жанар Акаев менен чогуу жасала турганын айтып, ал дагы иш билги жигит деген. Ошондой эле Токторбаев 1 жыл 2 ай ичинде айрым кесиптештерин урушуп койгон учурлары болгонун эстеп, кечирим сураган. Жумуш деген жумуш, бул жеке менчик жумуш эмес. Убакыт келет, баары кетет. Өзүңүз келип тапшырма берип келгенсиз. Тапшырмаңызды толук бойдон аткарып берсе, кечерек саат. Башка күн болот, кетеринде күндөр болот болса. Мен де қайда қойдым? Қайда қойдым? Чечет ал. Телефон қойдық тұрады. Ава, жаңа ойдан, тәтәпі көмін толды қасы. Мебелді айнанады. Ава, жаңа алып келдік, жаңа. Емені облы администрацияға алып беріп. Алып бердік анда, жоқ, емесін алып бердік. Губернатордың кабинетін. Анан чиги работниктерге, қызматкерлерге бензин ақша несиловой болып қалыпты. Несиловой. Аны үшін сізден тоқтау керек екен, чтобы еметімші. Байырына қайттым. Әмелерге, қарлар үйлеріне, көмілерге. Келіңіз. İşinizde ilgilik, en birinci var, işinizde ilgilik olun, asmanız açık olun, evinizde yerinizde kışlık olun, Allah'ın sen cüreli, anda arzu kaytalak koydu şu an, çıksa engel verdi. Köyünden böyle vakitler. Жақсылықтарға келген, açılıştарға. Жақсылықтарға келіпті. Жақсылықтарға, açılışтарға жол құрылды, бұл салынды дейін келіп тұрайын. Сізге де өтемден сол. Рахмат. Разымын сіздерге. Рахмат. Oğlum umarım açardan berinizdir. Ballarınızlar uğurlasın. Duanızlar kabul olsun. Allah'ım cengilsin o versin. Oğlumdun kıynalıp yaşadanını kalavay dilim. Benim balamdan. Balların katarında oynamadı kalay dilim. Allah'dan surap hiç ümitim üzülmeyin. Balam basıp кетет bir şey dedim. Умар катуу орун менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга орну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах разы болсун. Калоо менен кеттим, менчи өз калоо менен кеттим. Мына биринчиден Оштун элине абдан терең ыраазычылык билдирем. Оштун эли кемеңгер, мыймандос, достукка бекем калк. Мына Кудай буйруса, урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен 1 жыл 2 ай Ош шаарынын мэри болуп иштеп бердим. Колумдан келишинче шаарды оңдогонго ушул аппарат менен жалпы эле жетекчилер менен бирге аракет кылдык. Мен ойлойм, шаардыктардын алдында, элдин алдында биздин жүзүбүз жарык. Анда эмесе чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бигиди капа. Оштун эли кемеңгер, мыймандос, достукка бекем калк. Какие у вас планы? Планы пока дома.
Кандай себептер бар? Мен өз қалуым менен кеттім, өз қалуым менен кеттім. Дерлік 150%-ға атқардық бұйырса, атқарылбаған бір топ жұмыстар қалды, biraz кішкене жұмыстар қалды. Аны мынаке Жанарбек Қуаныш менен бирдикте, Акаев менен, мен бывший коллега, жогорку кеңеште чогуу иштегенбиз, абдан да иш билги, грамотный, образованный, честный жигит. Ошо жигит менен чогуу иштейсиңер. Могу башталган жумуштардын баары толук бойдон жасаш керек. Анткени жасабасак болбойт. Шаар мен өткөндө айтпадым элем, шаар өзүңөргө калат деп айткам. Туура, мынакей ошонун айтканы өзүнө дал кезге сөзчү. То есть азыр бизде мына соймой калбай, сиз катуура иштеп бериңиз, бактар боюнча, көчөттөр боюнча, кең сай ошо бойдон калып кетти, гүлдөр тигиш керек, бактар тигиш керек. Дене сай жаңы конушу турат, муакта Юго-Востокто парк турат, Этиякта парк турат. Абдан жумуштар көп. Абдан жумуштар. 1 жыл 2 ай иштедим. Анча мынча өйдө төмөн ушул иш жүзүндө сиздерди капа кылып, анча мынча урушуп тилдеп койсом, мен кечирим сураймын. Жумуш деген жумуш экен. Мен изначально сиздерге айткан болчумун, по работе я вас буду ругать депчи. А так в жизни я очень простой человек. Келгиле Кудай кааласа, мен эшигим силер үчүн, урматтуу коллегалар, ар дайым ачык. Мен сиздерди күтөм. Кудай кааласа, Жалал Абадта, Манас шаарында сиздердин бир тууганыңыздар бар. Мен Кудай кааласа, анда урматтуу коллегалар, дагы бир жолу ишиңизге ийгилик каалайм. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кайсы жерде болсо да жүзүңөр жарык болсун. Уртуңардан эч качан күлкү кетпесин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Шаар үчүн иштегиле, жигиттер, шаар үчүн. Өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарды второстепенный болуш керек. Кудай кааласа, мына шаарды кооздоп, оңдоп койсок, мына карачы, эмне деген имарат болуп калды. Мына карачы, кругом мынакей гранит таштар, желегибизди кара, аянтты карагыла, кандай кооз болуп калды. Кудай кааласа, ушулар бардыгы жеке менин ийгилигим эмес, бул силердин ийгилигиңер. Анда эмесе, чоң рахмат. иштер улантылабы? Көптөгөн ушуларга жооп болуп атат, КПТ эмне болот дегендей суроо болуп атат. Анан ошол менен салыштыруу көп болот да, эмичи? Мурунку мэр кандай болбосун, элдин түшүнмөчү эмне болду? Ошол жакта сиз эми акылдашкан кандай болот экен, чын айтсаңыз? Биринчиден саламатсыздарбы? Рахмат. Мен мына Кудай буйруса мэр катары бүгүн жумушумду баштап атам. Мындан ары сиздерге, прессага, журналисттерге, элге, блогерлерге баарына ачык болобуз. Ачык айырма иштешебиз. Дайыма мындай жеткиликтүү болобуз. Экинчиден кечээ өлкө жетекчилиги атайын ишеним көрсөтүп, ушул кызматка мындай сунуш бергенден кийин мен дароо макул болдум. Анткени мен ушул Ош шаарында өзүм мындай студенттик күндөрүм өткөн, Ош шаарын жакшы билем. Анан эгерде ушул өлкө жетекчилигинин чечими ушундай болсо, мен барып колумдан келишинче иштеп берейин деп айттым. Бул абдан чоң жоопкерчилик, өтө чоң жоопкерчилик. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мына Жеңишбек Токторбаев дагы күн түн дебей мындай жак иштеди. Ал киши баштаган долбоорлорду, жакшы иштердин бардыгын сөзсүз улантабыз. Аны эч кандай токтотуп коюп же мурда мерле деп, мени билесиңер, мына саясаттагы жолум деле ошондой. Кеткен кишиге эч качан мындай артынан мындай казып же жаман сөз айткан учурум жок. Ошондуктан Жеңишбек Шараматовичтин башталган жакшы ири долбоорлорун, шаардыктарга ыңгайлуу болуп турган бардык долбоорлорун улантабыз. Колубуздан келишинче улантабыз албетте.